Assalamu alaikum, bir tuğanlarım. Videonu açtınız, şaşpağınız, akırına çeyin görüp koyunuz. 2-3 minut vaqtыңызды ajratıp, öte manili video. Men ушул каналды açқанымда başında söylеп кеткенмин. Бұл ең пайдалуу, кайрымдуулукка иштеле турган канал болсун. Кудай кааласа, жакшы ниеттерим бар. Таксини да тартам, жаңылыкты тартам, бардыгын тартып келем. Кудай кааласа, эми жаңыдан баштап атабыз. Биздин монтаж анча монтаждан жок экен. Көбүнчө оригинал видео кирип атат менден. Азыр 11 февралга келе турган кичинекей ымыркайга сбор ачылды туугандар. Ошол ымыркайдын видеосун бөлүшүп, лайк басып, подписка басып, колуңуздардан келишинче комментарий жазып бөлүшүп коюңуздар. Кайдыгер карабастан жардам колуңуздар сунуңуздар. Көп түкүрсө көл болот дейт туугандарым. Видеону акырына чейин көрүп, подписка басып таратып коюңуздар. Сиздерден сураныч. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Азыр учурда кызыбыз Хамбике 1 жашка чыгып аткан учур. Ушул 1 жаш убагына чейин 2 жолу көзүнөн операция болду. 7 айлык болуп төрөлгөнүнө байланыштуу көзүнүн өзүсү токтоп калган. Санкт-Петербург шаарына барып 4 айында 1 операция болду. Анан кийин кайра 7 айында 1 операция болду. Эми 1 жашка толуп 3-чү операциясына барып атабыз. Кудайым буйруса, жылыштар бар, жакшы. Өзүңүздөр билгендей, операцияга көп каражаттар жумшалат экен. Ошо каражаттарга өз күчүбүз менен барып аттык көбүнө. Мына азыркы учурда 3-чү операциябызга каражат жетишпегендиктен кыргыз элиме, боорукер бир туугандарга кайрылып атат элек. Кайдыгер карабаган бир туугандар жардам берүүңүздөрдү суранат элек. Ушул операция менен көрүп кетүүбүзүнө чоң мүмкүнчүлүктөр бар, Кудайым буйруса. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мусулман бир туугандар. Кызым Хамбике азыркы убакта 1 жашта. Буга чейин Санкт-Петербург шаарында 2 жолу операцияга барып келгенбиз. Кудайым буйруса 13 февралда 3-чү операциясына барган атабыз. Өзүңүздөр билгендей, ушу ар бир операцияга чоң каражаттагы акчалар королуп атат. Ушу 3-чү операция болсо каражат жетишпегендиктен кыргыз элимен жардам сурап атат элек. Кайдыгер карабагандар жардам берип коюңуздарды суранат элек. Ay.